Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Дагы мына көйнөктү көргөзгүм келип атат. Бул да көйнөк жүндөн куюлган. Этеги рыбка деп коет. Бул көйнөктүн этеги кененирээк. Анан мен бул көйнөктү жүндөн куюп, маргеланский шелк колдондум. Андан кийин вискозаны да колдондум. Анан бирок кооздоп ушул жерге саймасын сайдым да. Бул көйнөктүн саймасы бар. Мындай керме сайманы көрсөтүп коюйн. Этеги кененирээк модели, жакасы ушундай бир аз моюнду жаптым. Жеңи узун. Анан ушундай куру бар. Анан брошка менен деп мет койдум. Дагы мен урматтуу айымдар, мен сиздерге дагы могу башымдагы баш кийимди көргөзгүм келип атат. Бул деген чалма деп коет. Муну жүндөн куюп жасадым. Мындай аябай жылуу, удобный. Бул менин размерим эмес. Мага заказ кылган айымдын башы бир аз кичирээк. Ошон үчүн мага бир аз кичирээк болду. Бирок бул аябай жакшы, жылуу, кулакты жабат экен. Мынтип кулакты жабат. Абдан удобный, жакшы баш кийим. Ушунун мастер-классын да көргөзүп берем. Ошол мастер-классына катышыңыздар. Мен менен бирге менин каналымда болуп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Эми көңүл бурабыз мастер-класска. Мынакей шаблону кенен 1:10 коэффициент увалки. Мен мунун өзүнүн раскладкасын сиздерге көргөзгөн жокмун, анткени менде мастер-класстар көп да, раскладка алган. Көйнөктүн раскладкасын мурунку мастер-класстарды карасаңыздар болот. Мен бүгүн эми көйнөктүн оформлениясы, кооздогонуна көңүл бургум келип атат. Мен көйнөктөрдү керме сайма менен саяйын деп, мен 2 көйнөктү выставкага дайындагам. Мынакей бул экинчиси көйнөктүн экинчиси. Керме сайманы сайып, кайра ошо кооздогонго аракет кылайын деп раскладкага көңүл бурган жокмун. Керме сайманын жыгачын тартып алабыз, көйнөктүн ичине киргизебиз. Керме сайманын жыгачын сиздер сол колуңарга жеңил болуш керек. Көйнөктүн ичине, этегинин ичине кирип туруп, сол колуңар жипти баягы керме сайманын ийнесине жипти илесиздер да, ошондо сиздер сол колуңарга ылайыктуу мындай чарчабасын. Анан ичине колуңарды киргизгенде ийне деген наркы бетти, мисалы арт жагын дагы сайып жүрбөсүн, ошого да көңүл буруш керек да. Жашнакал чоюп алгыла, анан кийин кайра эле киргизебиз бул керме сайман көйнөктү. Ошон үчүн жакшы эле сайып алгыла да, эми текерип алгыла. Прищепкалар менен баарын тийгиздеп бүт дайындаш керек да. Мен неге көңүл ушуга көбүрөөк бурайын деп атам, анткени биз сайманы сайганга дайындап атабыз. Керме сайманын жыгачка көйнөктүн ичине киргизип, ушинтип керип, ийне менен иштегенге ылайыктап, өзгөчө сол колубузду ичине киргизип отурганда көйнөктүн ичинде колуңар кенен жүрөбү, сайманы ийнени жипти кармаганда, жипти тартканда кененби ичи, ушуга чейин бүт көрүңүздөр. Мен мурда курткаларды, кездемелерди, өзүм жүнүн кездемелерди киргизип дайындап койгондон кийин анан керме сайман жыгачына чойчум. Бул азыр болсо керип алдым, көйнөк дайын, көйнөктүн ичине жыгачты салып, анан кийин оймо чиймелерди кантип сайса болот, ошону көргөзүп берейин деп, кантип кооздосо болот. Керме сайманын өзүнүн саймаларын тандап алыңыздар. Мен негизи
өтө мындай оор сайманы алган жокмун. Анткени көйнөктүн сыртынан сайганда кандай болот деп, ичинен колдун менен сайганда оор болбойбу деп мындай жеңилирээк эле оюмдарды алдым. Анан кийин урматтуу айымдар, жиптерди өңүнөн дагы караңыздар. Өтө мындай көйнөктүн өңүнөн башка өңдү албаңыздар. Келиштиргиле да, өңдөрүн келиштирип, ак жип, анан мындай кочкулураак кызыл жиптер, анан фиолетовый өңдүү жиптер, ошолордун баары деген сыя өңдүү жиптер дагы колдонуп сайсаңыздар болот да. Эми мисалы көйнөктүн өңүнө карайсыздар. Жашыл өңдүү болсо жашыл өңгө ылайыктуу жиптерди карайсыздар. Сары болсо сары, кызыл болсо кызыл, ишил көйнөктүн өзүнүн өңүнө карап туруп анан сайыш керек. Керме сайманын эмеси жиби мен ирис жипти алдым, анан да иранский бир аз калыңыраак жипти алдым. Көрүнүшү жакшы болсун деп, анткени өтө ичке жип алсаңыздар, бул көйнөктү дагы биз киргизебиз да. Киргизгенден кийин жана өтө ичке жиптер көрүнбөй калат экен. Будан калыңыраак жипти алсаңыздар деле болот, бирок бул көйнөк эми жука болгондон кийин мен ирис жиптерди алдым. Турецкий ирис жиптер, өңдөрү да жашнакай, мындай жылтырап турат. Мадина базарынан тапса болот да, таза болбосо эми азыр жана Валберес, Озон деген сайттардан каалаган жибиңизди тандап алсаңыздар болот. Керме сайманын өзгөчөлүгү эмне? Бул колго сайгандан кийин көйнөктү дагы бир башкача өзгөчө көргөзүп, анан дагы баасын да көтөрөт. Анткени колго сайдык деп сайгандан кийин, саймасын сайгандан кийин көйнөк өзүнчө башкача кооз болот. Мындай экинчи көйнөк эч жерден табылбайт. Анткени бир экземплярда жасалат. Ручная работа деп ушинтип турат да, билинип турат. Будан тышкары мен өзүм негизи выставкага мындай, кандай десем, шашылыш түрүндө көйнөктөрдү эметип аткандан кийин мен мончокторду колдонгон жокмун. Бирок мончок колдоном десеңиздер, ага дагы болот. Бисер, анан мындай майдараак, бисерден биртке чоңураак, жылтыраак, ар кандай өңдүү мончокторду колдонсоңуздар болот. Анан азырда асыл таштарда, майда-майда асыл таштар деле сатылып калыптыр. Ошолор менен да коздоп болот. Мен бул көйнөктөрдүн өзгөчөлүгүн, кооздугун көргөзгүм келип атат. Анан дагы ушу керме сайма унутулбасын деп. Башка улуттагы бизге келген, биздин көйнөктөрдү көргөн башка улуттагы адамдар, айымдар көргөндө кызыксын деп ушундай максат менен видеолорду тартып атам. Анан сиздер болсо башка сайманы саям, ушинтип мен киргизем десеңиздер, колдонсо дагы болот ушинтип. Урматтуу айымдар, мага подписка кылып, лайк басып, анан комментарий жазып коюңуздар.